биринчи мектептердин окуучулары. Бүгүн Ош шаарынын социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн 2018 жылдын 1,5 жылдыгы жыйынтыктары боюнча коллегиялык жыйын болду. Анда Ош шаарынын билим берүү башкармалыгынын жана жаш өспүрүмдөр менен иштөө инспекторлорунун ишмердүүлүгү каралды. Окуучулар убактысын билимге эмес пайдасыз жакка кетирип жаткандыгы айтылып, кечеги 54 мектептеги окуучулар клейдин жытына уулангандыгы мисал келтирилди. Ууланган окуучулардын арасында 3 бала буга чейин да клей жыттап жүргөндүгү тастыкталган. Клейди жыттап алып, аңтарылып түшкөндөн кийин весь класс паникага кирип кетип атат. 16 окуучу, 2 мугалими больницага түшүп атат. Именно бул деген ошол идеендердин мектепте алдын ала иш жүргүзбөгөндөрдүн себебинен ушундай бүт республикага шерменде болуп атабыз. Это факт. Ошол аймактагы участковыйлар менен, өзгөчө ошол жаш балдар менен, жаш өспүрүмдөр менен иштеген инспекторлор менен иш алып барыш керек. Мына мага звонок кылбаган адамы калбады. По вине одного ученика. А ошону мугалим билиш керек эле да. Участковый билиш керек эле да. Жыйында суроолор берилип, интернет клубтарда түнү менен ойногон жаш өспүрүмдөргө көңүл бурулбай мугалимдер тараптан же милиция кызматкерлери тарабынан түшүндүрүү иштери жүргүзүлбөй жаткандыгы айтылды. Ломоносова мектептин жанында, Карла Маркс мектептин жанында көп компьютерный клубтар ачылган. Силер ошол жерге бардыңыз беле, көрдүңүз беле балдарды? Канча жаштагы балдар жүрөт ошокто? Конечно, клей жыттайт. Ошакта чоң балдар студенттердин арасында кичинекей 5-6 класстын балдары чогуу жүрүшөт. Мен Ломоносова мектептин жанында, Легион клубтун жанында көргөм. Чоң балдар кичинекей балдарды ар кайсы эмелерге жөнөтөт. Буну алып кел, тигини алып кел деп карап отурган атайын. Эмнеге ошокто бир да милиция келбейт? Мен ошокто туруп сурадым, силерге келе милиция рейд кылагы десем кылбайт деп. Кадырбаев Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын башчысынын орун басары Алишер Бахрамовго катуу тапшырма берип, жаш өспүрүмдөр менен иштеген инспекторлордун ишин жандантуу учурдун талап экендигин эске салды. Бүгүн силердин кыялыңар үчүн келечекте эртең страдать этип калбагыла дегендей. Ошондой эле 2017-2018 жылдардагы күзгү-кышкы жылытуу мезгилин өткөрүүнүн жыйынтыгы жана 2018-2019 жылдардагы кышкы мезгилге даярдыктарды көрүү пландары тапшырылды. Быйыл жылытуу убактысы 122 күнгө созулду. Дебитордук карыздары боюнча айтып кете турган болсом, ушул жылуулук электр борбору жалпы 2018 жылдын 1-апрелине карата дебитордук карызы 75,8 миллион сом түзгөн болсо, былтыркы 2017 жылдын 1-апрелине салыштырганда 7,9 миллион сомго кыскарды. Ал эми жылуулук камсыздоо ишканасындагы дебитордук карызы 2018 жылдын 1-апрелине карата 78,1 миллион сомду түзгөн болсо, 2017 жылдын 1-апрелине карата бул көрсөткүч 71 салыштырганда 16 миллион сомго кыскарган. Ал эми шаарга 518 миллион сомдук инвестиция тартылды. Өткөн жылга салыштырмалуу 9% өскөн. Өнөр жай тармагы 10% өсүп 1 миллиард 285 миллион сомду түздү. Айыл чарбасында 142 миллион сомдук продукция өндүрүлдү. Ошондой эле курулуш иштери да тынымсыз жүрүп, жалпы 578 миллион сомдук иш аткарылган. Азанчылыкка биз Кыргыз Россия фондуна бизде токтоп турган ишканалардын долбоорлорун бергенбиз. Бүгүнкү күнгө карата мына Мурас акционерлик жоопкерчилиги шектелүү коомуна 125 000 АКШ доллары өлчөмүндө ошо Кыргыз Россия фонду тарабынан акча каражаты бөлүнүп берилди. Бүгүнкү күндө 200 жумуш орун түзүлүп, бул тигүү цехи ишке киргизилди да. Коллегиялык жыйында жалпы 4 маселе каралып, кээ бир мекеме ишканалардын жетекчилерине эскертүүлөр берилди. Феруза Ашымбаева, Самат Сайдамат уулу, жаңылыктар.